Улуу жеңиштин 75 жылдыгы облустун башка район шаарларында да уюштурулду. Өзгөчө кырдаалга байланыштуу иш-чара Тар чөйрөдө өткөрүлүп, улуу атамекендик согуштун катышуучуларына арналган эстеликке гүл чамбар коюлуп, аталардын эрдигине таазим кылынды. 9 май улуу жеңиш майрамына карата өткөрүлгөн иш-чарага Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов баштаган. Чакан курамдагы мекеме ишкана жетекчилери катышып, согуш талаасында кан кечип мекенибиздин тынчтыгы үчүн өз өмүрлөрүн аябай курман болгон жана дайынсыз жоголгон жоокерлердин урматына өчпө сотко гүл чамбарларды коюшуп Куран окулду. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. Улуу атамекендик согушка Лейлек районунан 6847 жоокер аттанган. Алар Бреск, Чеве, Москва, Сталинград, Курск, Ленинград курчоосу, Варшава, Прага, Кенсберг, Берлин, Кореяга чейин барып душман мизин кайтарууда жан аябай салгылашкан. Мындан толук 75 жыл мурда фашисттик Германия өзүнүн жеңилгендигин мойнуна алып, советтик армиянын жана бүткүл дүйнөлүк союздаштардын жеңүүсү ушул күнгө белгиленген. Мына ушул жеңиш майрамы албетте биздин алдыга койгон пландарыбыз аябай чоң болчу. Быйылкы жылы 75 жылдык жеңиш күнү, андан сырткары биздин Батыр атабыз Самат Садыковдун 100 жылдык мааракесин дагы ушул күнгө кече күнү 100 жыл толгондугун белгиледик. Бардыгыңыздарды жана сиздердин атыңыздардан бүтүндөй Лейлек район жашоочуларын, районубуздун тургундарын улуу жеңиш майрамы менен чын дилден кызуу куттуктап, алдыга койгон максаттарына жетишине, бакубат жашоосуна, чын ден соолукта болушуна, бай өмүр сүрүүсүнө райондук коллегия мүчөлөрүнүн, райондун администрациянын атынан кызуу куттуктап коюуга уруксат этиңиз. Район аймагынан кан майданга барган 2000ден ашык жоокердин катары жыл өткөн сайын суюлуп барат. Ал эми быйылкы улуу жеңиштин 75 жылдыгын согуштун 2 ардагери тосууда. Ардагер аталардын бирөө ден соолугуна байланыштуу майрамга катыша алган жок. Ал эми 95 жаштагы Эргеш Шарипов бийлик өкүлдөрү менен чогуу согушта курман болгон куралдаштарын эскерди. Урматтуу Баткен областынын тургундары, ошондой эле коноктору, жалпы бардыгыңыздарды улуу жеңиштин 75 жылдык майрамы менен чын дилимден, ошондой эле Лейлек райондук маданият бөлүмүнүн атынан сиздерди куттуктаймын. Бардыгыңыздарга чын ден соолук, ишиңиздерде ийгилик, бакубат жашоо каалайм. Аталарыбыздын эрдигине таазим. Советтер Союзунун баатыры, улуу атамекендик согуштун катышуучусу Самат Садыковдун эстелигине гүл чамбар коюлду. Белгилей кетсек, Самат Садыков 1920-жылы Карасай айылында төрөлгөн. Ал 1940 жылы армияга чакыртылган. Ал эми 1945 жылы 1-майда душмандын мизин майтарууда баатырларча курман болгон. Баатыр аталарыбыздын жараткан эрдиги күжүрмөн патриоттуулугу менен бүгүнкү жашоону биз улантып келе жатабыз. Жөнөкөй пулеметчиктен саналганы 300 деп эсептейбиз. Саналбаганы канча экенин бир Алла билет. Жалгыз кыргыздын жигитинин немистерге көрсөткөн эрдиги мына ушул. Немистер ошону баалай билген, снайперлерди койгон, ушунун көзүн тазалайм деп. Бирок шумажал 1-май күнү алып кетет. 2-май күнү уруш токтойт, 8-май күнү кол коюлат. 8-май күнү биздин атабыздын туулган күнү. Бүгүн 75 жыл толуп отурат. Самат атабыздын өлгөнүнө 75 жыл деп эсептейбиз. Эч качан согуш болбосун, эл журтубуз тынч болсун. Ар дайым мындан бuyarga жакшы күндөрдө жашап жүрөйүк. Байрамыңыздар менен жалпыңыздарга куттуктайбыз.